Adamda en kımbat nerse niyet jana ihlas degen mesele. Mına uşul mesele boyunca biraz söylep berim gelip turat. Antkeni adam balası namazды үйрөнүп alsa, oşol boydan okup жүрө берет. Ажылыкка дагы үйрөнүп alsa, аткара берет дайыма, Куран окуган айта берет. Бирок бир гана нерсе ар дайым жаңылап турганга, ар дайым оңдоп турганга сөз түрдө керек боло турган нерсе бул адамдагы ихлас болор экен. Анткени ихлас менен ниет урматтуу бир тууганым адамдан качып кетүү оңой болуп, адам ошонун өзүндө кармап жүрүү адамдагы эң кыйын бир машакат иштердин бири болор экен дагы. Ошондуктан аалымдарыбыз ихлас маселесине, ниет маселесине көбүрөөк көңүл бөлгөн дейт. Айтышат: "Фа иннал ихласа хува луббул ибада." Ихлас бул ибадаттын чучугу дейт. İbadat biz musulmançılığımızın özögü bizim ihlasımız menen negizdelет дейт. Ва рухуха ошондой эле ибадаттын жаны, ибадаттын түрү болушлугу мына ошол адамдагы ихласка байланыштуу дейт. Эгерде бир адам ихлас жок, ниет жок, намаз окуй турган болсо, аныкы физкультурадан башка айырмасы жок калат дейт. Эгерде бир адам орозо кармаса, ошол орозосунда ниет, ихлас түз болбой турган болсо, анда аныкы жөн эле диета, жанагы семиздер арыктайм деп ачка жүргөндүн эле бир түрү болот дейт. Эгерде бир Кудай жолунда улуу казат, улуу жихадка чыга турган болсо, ниети Аллахтын сөзүн бийик кылуу эмес, башка бир ниет боло турган болсо, анда аныкы жөн эле чабуулчулук, каракчылык, талоончулук, рекетчилик, марадерлык болот деп айтат урматтуу бир тууганым. Эгерде бир адам ажылыкка барганда ниетинде башка бир нерселер болуп, ошондой бир некелер дойлоп келе турган болсо, ниетинде ихлас эмес болсо, анда мунуку жөн эле бир экскурсия болуп калат, зиярат болуп калат деп айтат. Зиярат болгондо диний эмес, дүнияви зиярат болуп калат деп айтат да. Ва асасу кабулил а'мали ва раддиха. Ошондой эле биздин кылган бардык амалдарыбыздын кабыл кылынуусу үчүн же кайтарылуусу үчүн дагы шарт болгон нерсе мына ушул нерсе. Эгерде ихлас болбосо, ниет болбосо, биздин амалдарыбыз таптакыр ордуна келбейт эле урматтуу бир тууганым. Вa'mal amala rajulin ya'lamu annahu mujazan bil ihsan. Ошондой эле амал кылып атканыңда урматтуу бир тууганым дейт. Ушундай бир амал кыл, ошол кылып аткан ишиңдин, амалыңдын соогу сөз түрдө берилет деп ишенген адамдын амалын кыл дейт. Bir adam үй салат, уста мисалы үчүн көркөм кылып үй салат. Ошол үй салып атканда ошонун акысын сөз түрдө берет. Балким андан дагы жакшыраак кылып берет деп, ошол канчалык мыкты иштеген сайын ошончолук анын жазасы, сообу, анын сыйы, ургаалы көбүрөөк болот деген этикат менен, ынаным менен иштеген адамдай сен дагы бир кылган амалыңа ошондой амал кыл. Намаз окуп атасыңбы, же болбосо адамдарга даават кылып атасыңбы, же болбосо адамдарга жакшылык кылып атасыңбы, ошолордун бардыгында эсиңен чыкпаш керек. Сенин ниетиңе жараша Кудай Таалам сөз түрдө сооп берет. Иннамал а'малу бин-ният. Ар бир амалдар, кылган иштер ниеттерге жараша деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осуяты мына ушул жерде биздин баарыбызга туура келет. Вa'mal amala rajulin. Ушундай бир адамда иш кылгының дейт. Ya'lamu annahu mujazan bil ihsan. Ал кылган ишине жакшылык менен сый алат деген ишеними бар адамда иш кылгын дейт урматтуу бир тууганым. Адамдар көрүп турат, билип турат, ошого мактоо болот, даңктоо болот деген этикаттар боло турган болсо, ошол урматтуу бир тууган эмне жакшылыкка иншалла алып келе турган маселе. Ниет урматтуу бир тууганым, бул урматтуу бир тууганым Кудай Таалага адамды жакын кыла турган нерсе. Эгерде бир адам намаз окуй турган болсо, же орозо кармай турган болсо, ошону Кудайдын ыраазылыгы үчүн окуп, Кудайдын ыраазылыгы үчүн халис лилла намаз окуй турган, орозо кармай турган болсо, мына ушул нерсе Кудайга жакындатып коет. Бирок ошол эле амалды ниети бузук болуп, адамдар үчүн окуй турган болсо, рия үчүн, элдер көрсүн деп мактанып окуй турган болсо, пайгамбар алейхиссалам аширкул асгар, кичине ширк деп айткан. Ширктин кичинеси, анткени адамдар үчүн окуп аткан адам барып отуруп намаздын адамдарга чыгарып коет. Мисалы үчүн бир адам мешитке келет, ихлас менен келген, намаз окубасы эле тааныштарынан бирөө келип калды, ошону көрүп туруп намазын ого бетер кооз, ого бетер көркөм, саждалар, рукулар ого бетер чырайлуу болуп, ичинде ошол адамга көрүн ниети пайда болуп калган болсо, ниети бузулду. Бул адамдын кылып аткан иши ширкул асгар, кичине ширк дейт. Кандайча кичине ширк десе, анткени ушул амал улана берсе, барып акыйкат ширкке, чоң ширкке, Кудайга шерик келтирип койгонго барабар. Анткени намаз, орозо, закет сыяктуу ибадаттар жалгыз Алланын ыраазылыгы үчүн аткарууга тийиш болуш керек. Сенин кылган амалың бирөө мактабаса, бирөө жамандабаса, ошондон таасирленбей турган болушуң керек. Кудайга түз болуп аткан болсоң, ошол сенин ниетиңе түз экендигине урматтуу бир туугандар кабар берген болуш керек. Андан кийин An Amiril Mu'minina
Abi Hafs Umar ibn Hattab deydi. Hazreti Abu Hafs Umar ibn Hattab'dan rivayet bulgan hadiste aytat. Kale semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu innemel a'malu bin niyyati. Albatta, amaldardın bardığı niyetlerge jaraşa bolot deydi. Amaldardın bardığı niyetlerge jaraşa bolot. Ve inneme likulli imri'in ma nawa. Her bir adamdın tilegi anın atkargan niyeti oşoğa jaraşa işkete veret. Femen kânet hicratuhu ilallahi ve rasulihi fe hicratuhu ilallahi ve rasuli. Eğer de kimde hicrat kıla turgan bolsa, göçe turgan bolsa Allah Taala üçün, canın peygamber üçün, anda bunun hicratı göçüsü Allah Taala üçün, canın peygamber üçün bolat deydi. Urmatlı bir tuğandar, bu İslam'ın başında Mekke şahrında musulmanlarga jaşoo kıyınçılık bolup turgan uçurda oşondo Peygamber aleyhisselamga Kudayın buyruk berip bardık adamlar Mekke'den göçüp Medine'ye göçüp ketүүлөрü mildettü parz bolgon. Namaz okuganday, orada tutkanday ele Mekke'de Medine'ye göçüp ketkile degen. Oşondo Allah'tın buyruğunu uğup, Peygamber'in buyruğunu uğup, oşol buyruktu atkarı üçün göçkön adamlarga oşol göçköndün hicrat kılganın soğu tak berilgen. Antkeni bular Kuday üçün janany Peygamber üçün göçtü deydi. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا. Alim başka biröylөр Mekke'de degen soda bolgonu menen dıykançılık yok. Oşol jaka barıp dıykançılık kıl, oşol jaka barıp jaşayın degen niyeti menen göçsü, anda aga oşol niyeti berilet. Av imraatin je bir ayal üçün göçe turgan bolsa, yankihuha oşol ayalga jetet. Fa hicratuhu ila ma hajara iley. Demek kim kanday nerse üçün göçkön bolsa, oşol nerse üçün göçkön bolup eseptelet deydi. Bul Bukhari Muslim rivayet kılgan hadis, hurmatlı bir tuğanım. Albatta bu jerde hicrat degen söz bar. Hicrat degen emne dese, bul emne mufarakatu daril kufri ile daril islam havfel fitneti. Bul musulman emes өлkөнü fitnadan korkup taştap musulman өлkөгө göçüp ketүү degen söz bolot. Bul hadistin aytılуу, hurmatlı bir tuğanım, İmam Tabarani aytat İbn Mas'ud'dan, bizde deyt bir ayal var ele Ummu Kays degen. Ummu Kays degen ayal musulman jakşı ayal ele, oşoğa bir adam gelip kolun surayt. Bana turmuşka çıksanız dep. Turmuşka çıksanız dep kolun suragan uçurda alay aytat, makul deyt, birok deyt, bana üylönüş üçün sen göçüp barışın gerek. Men Makka'dan Madine'ye göçüp kettim, sen oşoqa gelsen men sana turmuşka çıgam dep aytat. Oşol adam oşol Mekke'den Medine'ye Kudayдын buyruğu eken, Peygamber'din buyruğu eken debesten balkim oşol Ummu Kays degen ayalga üylönöйүн, oşoğa sүйүп kaldım men, oşoğa jeteyin dep göçüp bargan bolot da. Bul delil katar göçüp bardı, birok niyetinde bölök nerse. Oşoğa göçüp barıp ken oşol ayalga üylөнгөн bolot. Oşonduktan anı emne muhacir Ummu Kays, Ummu Kays üçün göçkön adam dep aytılıngan ele da. Demek görüp tursaňar mına uşul je durmatly bir tuğandar, mına uşul Peygamber aleyhisselam buyruk kılgan, Kudayın buyruk kılgan nerseni Kudayдын buyruğu üçün atkarsa aga soğup berilet oşon üçün dep. Egerde biri başka bir niyet üçün atkarsa aga oşol niyet üçke jaraşa ılayık soğup je aga jaza berilet degen masel, hurmatly bir tuğanım. Demek musulman adam ıhlasy çyn boluş gerek. Her bir kılgan işinde oşol ıhlasty düzдөp turuu sözdürde mildetti bolot.